Assalamu alaikum, урматтуу кыргызстандыктар. Менин атым Асамидин Мухитдинов. Мен эч кандай журналист эмесмин, блогер да эмесмин. Мен жөн гана Кыргызстандын жаранымын. Бул менин артымда сиздер көрүп жаткан кадр. Бул Пакистан эмес. Бул Оганстан да эмес. Бул биздин Кыргызстан. Орто Азиянын бермети болгон Ысык көл аймагыбыз. Балким буга көпчүлүк таң калбастыр. Анткени бул сыяктуу роликтер бир топ эле соц тармактарда таралып, элдин баары көзү канып деле калды. Мени таң калтырган нерсе, жалпы мекендештерибиздин ушул болуп аткан нерселерге кайдыгерлик менен карап жатканында болду. Биздин эл аябай тез унутат окшойт көп нерсени. Мен унута элекмин. Анткени ал нерсе болуп өткөнүнө 1,5 жылдын арак-берагы эми болду. 1,5 жыл мурда дал ушул Ысык көлдө мындай сырттан келген туристтер эмес, же болбосо сырттан обсервацияга келген чет элдиктер эмес, өзүбүздүн кыргызстандыктар, өзүбүздүн мекендештер, өзүбүздүн кыргыздар сырттан келгенде ушул көлдүн жээгиндеги лагерлерге, пансионаттарга обсервацияга алып, жаткырып, текшерип, анан үйүнө чыгаралы десе, жергиликтүү эл эмне кылды эле? Билесиздерби? Мына кадр көрүңүздөр. Мына ушундай кылып чогулуп алышып, бийликти дагы укпай, башканы дагы укпай, булардан чыккан вирус бизге дагы жугуп, биз дагы жок жерден оорулуу болуп калабыз деп кооптонушуп, автобустардан түшүрбөй туруп, автобустун тепкилеп, талкалап, аркага куулаган болчубуз. Арадан 1,5 жыл өтө электе, монтип, жет атабыз тааныбаган, кайдан келгени белгисиз бир улуттарды монтип, анда бир 200-300 адам барган болсо, азыр мынантип 10 000 деп адамды кучак жайып тосуп алып атканыбыз аябай мени таң калтырды. Эмнеге таң калтырат? Биз кыргыз эли башында карантинге жапканда 2 ай үйдөн чыкпай жаттык. 2 ай эч бир өндүрүш же болбосо башка жумуш болгон жок Кыргызстанда. Барыбыз жөн гана коркуп, ушул ковидтен коркуп жаттык үйүбүздөн чыкпай. Канчалапган зыян тарттык. Иштебей жатып, жеп ичип, канчалаган экономикабызга зыян келди. Канча миллиондогон долларларды сырттан алып келип, баягы официалдуу айтылышы 650 миллион доллар сырттан акча алып келип, биздин мамлекет күрөштү ковид менен. Азыр деле алып атабыз. Ошол ковид менен күрөшүү үчүн акчаларды карызга. Мына вакциналарды карызга алып келип күрөшүп атабыз бул ковид менен. Балдарыбыз ушул пандемиянын артынан 1 жыл толугу менен окуган жок. Онлайн окуу деди, онлайн окуунун кандай жүргөнүн биз өзүбүз көрдүк. Балдарыбыз билимсиз болуп калды. Биз былтыры 1 класста окуган балдарыбыз азыр жаза албайт. 2 тамганы бири-бирине кошуп окуй албайт. Былтыры 1 жыл окудалар 1 классты. Бирок окуганды билбейт. Себеби пандемиянын айынан болду ушунун бардыгы. Ага окшогон жоготуулар дагы канча болду. Бирок ошонун бардыгын бүгүн унутуп салгандайбыз. Бул пакистандыктарды башка дүйнө өлкөлөрү кабыл албай атат бизден башка. Себеби буларда дагы кандайдыр коррупция болсо керек, же башка нерсе болсо керек, баягы жасалмай ПЦР тесттерди жасаса керек. Анан башка жака барганда булардан оору чыгып калып, анан буларды кооптуу деп башка өлкөлөр кабыл албай койсо, түз, Пакистандан түз. Биз Кыргызстан кучагыбызды жайдык дагы буларды тосуп алып атабыз. Ким кепилдик берет буларда оору жок, ковид жок деп? Ким кепилдик бере алат? Бизде эмне ушунчалык өнүгүп кеткен медицина барбы? Же бизде ушунчалык өнүгүп кеткен лабораториялар барбы булар текшерип оору эмес экенин билип алчу? Билбейбиз. Өлө албай атып өлөң айтып атабыз. Биз сүйүнүп атабыз азыр бир жагын ойлоп. Биз $50 ар биринен киреше алып атабыз. Мамлекеттик казынага $50. Кыргыз улуттун коопсуздугу, кыргыз улутунун ден соолугу, өмүр коркунучу $50 турабы? Анткени булардын ар бири менен ковид келиши мүмкүн.
Eğer bular menen birösü menen ele Covid kelip bular 10 000 dep kelip otat. Cuma sayın gelip cuma sayın çekip ketip otat. Birösүнөн Covid чыгып, кайра бизде Covid жайылып кеткен болсо, дагы кантип күрөшөбүз? Дагы канча карыз алабыз андан чыгыш үчүн? Булардан түшкөн акча жардам береби ошого? Себеби булар обсервацияга келип, бизде Кыргызстанда обсервацияда жатат, бирок обсервация эрежелерин сактап атабы? Көрүп атасыздар, эч кандай обсервация эрежесин сактаган жок. Булар эс алып, жыргап, ойноп жүрөт, элибиз менен эле аралашып жүрөт. Жергиликтүү эл буларды тосуп алып атат, буларды конок кылып сыйлап атат туристти. Булар турист эмес, булар обсервацияга келип атат. Кыргызстан ушундай бир фильтрациялык бир зонага айланып калды. Эгер буларда оору болсо, бизде кала берет. Таза болсо чыгып кетет. Бул не деген акмакчылык? Бул не деген маскаропостчулук? Неге ойлонбой атабыз бул жагын? Акча берсе эле бар жогубузду, өмүрүбүздү, жаныбызды дагы бере беребизби эми? Акча деп жүрүп, не, жок болуп кетебизби кыргыздар такыр? Макул эл түшүнбөсүн. Бирок бийлик башында отургандар бул нерсени ойлонуш керек да, туурабы? Албетте мунун бардыгы менин пикирим. Бирок өзүңүздөр ойлоп көрсөңүздөр, улуттун коопсуздугуна коркунуч жаралып атат да бул жерде, туурабы? Улуттун коопсуздугу бул биринчи орунда болуш керек. Эмнеге буларды Бириккен Араб Эмираттары кабыл албайт? Түз Пакистандан. Себеби буларда коркунуч бар. Гарантия жок булардын оорусу жок экенине. Ошон үчүн булар бизге келип атат. Бизден анан тест алып, жасатма алабы, башка кылып алабы, анан кийин ошол жактарга учуп кетип атат. Өз араң турганыбызды, өзү бизди баякы жакшы көрүп, бизди кабыл алган өлкөлөр өзү өтө аз болуп турат азыр. Мамиле өтө оор, дипломатиялык мамиле. Анан ушулардын айынан, эгер ушулардан дагы бирөө жарымынан чыгып ал жака барганда, жолдорду жаап койсо, биз кыргыздар өзүбүз кантип чыгабыз анан чет элге? Биз ошол чет элге чыгып, ошол жактарда иштеп, акча таап, Кыргызстанга акча салуу менен мамлекетибиз сакталып туруп атпайбы азыр? Чет элден, мигранттардан келген акчалардан. Биз чыга албай калсак, өзүбүз булардын айынан, биздин кыргызстандыктардын абалы не болот? Кантип күн кечиребиз? Эми айта берсең сөз көп. Сөз көп. Бирок азыр ойлошуңуздар мүмкүн, не жакпай атат, нени каалап атасың биз кубалабагыла. Бирок бийлик деген бар бизде, өкмөт деген бар. Ушул нерселердин алдын алыш керек болчу да. Кыргызстан проходной двор деген нерсе калыптанысы менен бүтүн дүйнөдө. Биз буларсыз не жашай албайбызбы? Мен өтө чоң күмөнүм бар, ушулардан түшкөн акчанын бардыгы биздин мамлекеттин казынасына түшүп атат деп. Бул жерде кээ бир адамдардын гана кызыкчылыгы бар, ошон үчүн булар бизге ээн эркин келип жүрүшөт. Булардан түшкөн пайдасынан зыяны чоң бизге. Албетте мен туура эмес айтып жаткан болушум мүмкүн. Эгер сиздерде меникинен туура пикирлер болсо, комментарийге жазыңыздар. Муну мындай коюп болбойт деп ойлойм мен. Сиздер дагы өз пикириңиздерди кошуңуздар. Эгер сиздер көпчүлүгүңүздөр ушуну туура деген болсоңуздар, анда мен дагы сиздерге кошулууга аргасыз болом. Бирок менин оюмча, азыр биз кылып жаткан нерсе бул маскаропостчулук. Урматтуу достор, урматтуу мекендештер, акырында эмне дейм? Бар бололу, сак бололу, ойлонолу, ойгонолу, дайыма өлкөбүз бүтүн, элибиз бир бололу.